Негизинен жол тармагында иштер жакшы эле болуп жатат деп мен ойлойм. Кээ бир жерлер калып кетип атат. Бул ямочный ремонт деген нерсе акыркы убакта жасалбай калды. Быйыл дагы 340 километр асфальт басабыз деп айттыңыз. Ошол титул бекитилдиби? Бул бардык өзүңөрдүн эле бюджеттин эсебиненби же капиталовениени дагы кошуп айтып атасызбы ушул боюнча? Ал эми сиз айтып кеткен жанагы ямочный ремонт боюнча жалпы асфальт жабуусун башуудан сырткары быйылкы жылы дагы ямочный ремонттор жасалат. Быйылкы жылкыга ямочный болобу? Болот. Мен 21-дебу, 45-дебуларда былтыр эч кандай ямочный ремонт жасалбай калды. Бул деген мурун дагы жылкы 3-4 жыл курулган жолдорубузду жоготтук дегенге байланыштуу. Бул нерсени сиздер биринчи жаз келгенде кар эрип, ямалар чоңоюп башталганда ушу ямочный ремонт бүтүрүшүңөр керек да. Сиздер асфальтка кетип калды беле, бул жак караусуз калып кетти. Бул өзүнчө карагыла. Битум боюнча былтыркы жылда бир эртерээк битум келип, жакшы көп жолдор успет эткенсиңер. Быйыл кандай болуп атат битум менен? Сүйлөштүңөрбү, алдыңарбы? Быйыл сүйлөштүк. Битум боюнча 35 миң тоннага келишим түзүлдү. График поставка жазадык. Буюрса биринчи партиясы келе баштайт. Баасы канчадан болду? Түрксипке чейин 209 деп доллардан деп эсептедик. Анан без НДС. НДС менен кетет $250 тегеретеси болот экен. 20-25 сомго жакындап калат. Ошону 20 где-то ошо 25 где-то ошо бир 26-27 болот го дейм. Ал биздин эмеге чейин келгени менен. Успет этесиңерби ушул ямочный ремонтторго келип калабы? Буюрса успет этебиз. Былтырга караганда быйыл биз бул келишимди түзүү боюнча да иштерди эрте баштадык. Финансы министринен барбы? Барбы? Качан камсыздап бересиңер ушул? Бизге азыр жолду өз убагында ушу битумду, ямочный ремонтторду эртерээк финансировать этип бербесеңер, жылып кетет да бул сезон иштер да.